келинчегим мени укпай калды. Ажырашып кетсемби, же эмне кылсам кеңеш бериңизчи. Биринчи Аллахны уккылайык. Bir subhanallah, баарыбызга өтө бир жакшы бир насаат бар да. Шейх Сади деген болгон. Бул токойдон арыстан минип келатыптыр да. Бул жомок эмес. Арыстан бар го. Оюнчук эмес, чын эле арыстан дейт да. Ошону минип түшүп келаткан да. Эки кулагынан оң жакка тартып коет, сол жакка тартып коет. Эшек минип алгандай. Көрүп Шейх Сади, сен арыстан минип алгансыңбы? Деп таң калып суроо берсе, Шейх Сади айтат экен. Сен таң калып, сен Аллага баш ийгенден жүз үйрүбөгүн, махлук сага баш ийгенден жүз үйрүбөйт деген экен. Бүгүн биз аял, бала чакабыз бизди укпай калды. Туура. Анткени биз Алланы укпай калдык. Көп эле башканы эле күнөөлөй бербейли да. Башканы күнөөлөш, башканы осуждать этип неме кылыш, сын айтыш өтө жеңил да. Өзүбүзгө келсе эле биз апа-апакайбыз. О, белый, пушистый. Кете берген. Тап-таза. Башка бирөө ушундай бизге бир желмогуз, бөкөчө ушундай көрүнөт да, андай эмес да. Биз өзүбүздү да кичине карайлы. Мен укпай калды. Суроо берсең, сен Алланын өзүн канча угуп атасың? Канча угуп атасың?